Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Барыбыз байкагандай Кыргызстаныбызда кезектеги саясий интригалардын, провокациянын сезону башталды. Баягы эле топ, баягы эле билермандар, баягы эле сөз эркиндиги, демократия деген баалуулуктарды бетине жамынган топтордун элдин башын айлантуу, бийликти жек көрсөтүү, анан акыр аягында массалык башаламандыктарды, төңкөрүштөрдү уюштуруу багытындагы пландуу иштерин жүзөгө ашыруу аракети күчөтүлдү. Албетте, бийлик тарабынан дагы булардын провокация кылышына жол берилип, повод берилип жаткан учурлар бар. Саясий катааларга арада жол берилип, натыйжада элди бөлүп жарууга шарт түзүлүп жатканы да чындык. Бирок бул деген сөз эл арасында айтылып жүргөндөй, батыштын бакма балдарына баары мүмкүн. Ушулар айткандай болушу керек, ушулар каалагандай жашоо жүрүшү керек дегенди такыр түшүндүрбөйт. Өздөрү айтып жүргөндөй, мыйзам баарына бирдей болуп, ал менин жакыным, бул менин алысым деген түшүнүктөргө такыр жол берилбөөгө тийиштиги дагы талассыз. Бирок Кыргызстанда демократия деп коюп эле өлкөнүн тагдырын талкалаганга аракет кылуунун өзү чоң кылмыш эмей эмне. Туура, батыштын акчасы аябай таттуу, аябай жагымдуу жана андай акчаны, андай колдоону алуу үчүн айрым жарандарыбыз мекенин, элин сатууга да даяр экенин тарых өзү бир нече ирет көрсөткөн. Ансыз дагы оомолук жактан алдыбызга киши салдырбаган элдерден болуп бара жаткан айрым мекендештерибиз дагы ушул бир уч саясий оюнчулардын интригасына азгырылып бара жатканы байкалып турат. Украина менен Россиянын маселеси үчүн дагы биз бөлүнүшүбүз керек. Кытай менен Американын мамилеси үчүн дагы биз бөлүнүшүбүз керек. Бир наркоман бүт Кыргызстанды башка бирөөнүн аскердик билети менен паспорт алып, ондогон жылдан бери алдап жүргөн, өзүн өзү иликтөөчүмүн деп тааныштырып жүргөн аферист үчүн дагы биз бөлүнүшүбүз керек. Күндүзү акын, түнү наркоман, күндүзү активист, түнү алкаш болуп жүргөндөр үчүн дагы, күндүзү эркек, түнү кыз-теке болуп жүргөндөр үчүн дагы биз, кыргыз эли бөлүнүп жарылып, бири-бирибиз менен талашып, тартышып, сен андайсың, мен мындаймын деп ыркыбызды кетирип, акыры бири-бирибиз менен кырылышып жатып калышыбыз керекпи? Аларга мейли, баскан ар бир кадамы, жазган ар бир посту, сүйлөгөн ар бир сөзү, өткөргөн ар бир митинги үчүн акчасын алып, курсагын тойгозуп, ашканын клубтарда жыргап өткөрүп жатышат. А берки алардын сөзүнө кирип жаткан айрым жарандарыбызчы. Жөн эле жалган жашыктын артынан эрчиме болуп эрчип, азгырылып, адашып, анан бир күн көчөгө чыга калып, араңдан курулуп жаткан нерсенин баарын талкалап, өрттөп, чаң тополоң салып, кайра эле баягыдай мамлекетти артка кетирип, үйүнө барып баягы эле көр тирилигин өткөрүп отуруп калганы гана болбосо, башка эч кандай пайда таппашын түшүнсө гана. Бийлик талаштын артынан болуп жаткан бул сыяктуу саясий оюндарга айрым учурларда маалыматтык жактан бийлик тарабынан алсыздык байкалып турат. Бир-эки гана аз сандаган жамааты менен элге так маалыматты жеткирип жаткан маалымат каражаттары болбосо, провокациялык багыттагы күчтөрдүн маалымат саясаты алда канча активдүү иштеп жатканы талашсыз. Чындык шымын кийгенче калп дүйнө кезип келгенге үлгүрөт демекчи, президент канчалык аракет кылып, канчалаган көп пайдалуу жумуштарды аткарбасын, баары бир аны жамандап, аны каралап отуруп, жалган туура эмес нерселердин баарын элдин мээсине сиңирип отуруп, президентти дагы башкасын дагы элдин көзүнө кадимки душмандай кылып көрсөтүүгө аракет кылып жатышканы албетте өкүнүчтүү. Мектеп курам десе да жакпайт, шаар курам десе дагы жакпайт, кенди иштеткен завод курамын десе дагы жакпайт, темир жол курамын десе дагы жакпайт, мечит курам десе дагы жакпайт, ак үй курам десе дагы жакпайт, айлыкты көтөрдүм десе дагы жакпайт, согуш темаларына аралашпагыла десе дагы, иши кылып бүгүн ошол саясатчы чалыштарга президент арыктардан алтын агызса дагы жакпай турган учур кайра кайталанууда. Сагызганы дагы, түлкүсү дагы, чөөсү дагы, ити дагы, пити дагы өзүн арстан сезип алган мындай заманда чындыгында эл башкаруу, журт башкаруу, элге кызмат кылуунун өзү аябай оор маселеге айланып калганын баарыбыз көрүп турабыз. Күн түн дебей мамлекет үчүн, эл үчүн чоң жумуштарды аткарып жаткан, аракет кылып жаткан кишилерди колдоп кубаттап, алдыга тартып, дем күч берип туруу деген түшүнүк өтө эле аз адамдарда гана калып, көпчүлүк жалаң гана жамандаганга уста болуп калгандай
сезилет. Айрым ошондой блогер чалыш, эксперт чалыштардын үйүнө барсаң, өзүнүн үйүнүн алдындагы чөбүн тазалап, мусорун алып, жашылдандырып коюуга жарабаганын көрөсүн. Бирок сүйлөсө асмандан, дүйнөлүк саясаттан, аскердик саясаттан, экономикадан, экологиядан, медицинадан бардык темада серепчи болуп чыга келет. Элдин баарына акыл үйрөтүп, мамлекет үчүн күйүп-бышып жаткандай түр көрсөтүп, мамлекетти кандай башкарыш керектигинен бери билет дагы, бирок өзүнүн үй бүлөсүн, 2-3 баласын кантип башкарышты билбей, үйүндө биринин сөзүн бири укпаган башаламандыкта жашап жүргөн болот. Албетте, эми бүгүнкү коом ушундай. Дил менен эмес, тил менен жашап калгандар үстөмдүк кылган, саткындар баркталып, жүзү жок эки жүздүүлөр кадырланып, сыйланып калган доорду башынан өткөрүп жатат тура. Кадрлар баарын чечет деген сөздү унутууга такыр мүмкүн эместигин билебиз. Мейли, Кыргызстанда ошол эле тышкы саясий оюнчулар өздөрүнүн Кыргызстандагы кутурган иттери менен көрүнгөндү тиштетип, билгенин кылып жатат. Бирок бийлик тарабынан коюлган көпчүлүк кадрлар дагы өздөрүнүн кыргыз эли астындагы, тарых алдындагы, президент алдындагы миссиясын түшүнүп, болгон күч аракети менен ак дилден иштеп берип жаткан жок экендиги дагы ачуу чындык. Айыл өкмөттөрүнөн баштап ак үйгө чейин отурган бийлик өкүлдөрүнүн арасында ар бир минутасын өзүнүн чөнтөгү, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн өткөрүп жаткан, уятсыз, жеп тойбогон, интригадан башы чыкпаган, кызмат үчүн баарына даяр болгон оюнчулар, клоундар, эки жүздүүлөр, эртең эмне болсо болсун, бүгүн мен байып алайын, бийлик келет кетет, колума кызмат тийгенде бутума туруп алайын. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашым керек. Бул бийлик кетсе, кийинкиси келет. Алар менен дагы тил табышып алам. Ушинтип өлөр өлгөнчө мамлекеттик кызматта жүрө берем. Камаса камайт, штрафын төлөп коюп кайра чыгамын. Топтогон, уурдаган байлыгымдын бир бөлүгүн берип коемун, калганы өзүмө калат деп жүргөндөрү канча. Жапаров же Ташиев келатат десе түздөлүп, тим эле көпөлөктөй жеңил болуп, колу буту калтырап, дүйнөдөгү эң эле аппак, периштедей таза кишинин кейпин кийип, жан күйдүрүп иштеп аткан адамга окшоп, анан алар жок болсо, такыр башкага айланган, көөдөнү ач көз мамлекеттик кызматкерлер дагы аз эмес. Мындайлар бардык тармактарды каптаган. Күч түзүмдөрү болобу, өкмөт болобу, башка болобу, бүт жакта ушундай арсыз адамдар ошончо. Дал мына ушулардын баарынын кылыктары чогулуп отуруп, кесепети түздөн түз президентке тийбегенде, анан кимге тиймегеле. Кыргыз элинде өзү адатта, мисалы, ооруканага барса, дарыгер акча талап кылып, мисалы, 5000 сом алса, ал акча берген адам сыртка чыгып, мына президент иштебей атат, мен врачка 5000 сом бердим деп чыгат. Ал дарыгер ошол 5000 сомун алып өзүнө иштетет, бирок анын бул арамкорлугунун зыяны жаман сөздү президентке алып берген болот. Өзү ак халатчан, суп-сулуу бойдон жүрө берет. Ушинтип көчөдөгү гаилер 500 сомдон алса дагы президентке сөз тие берет, электрик келип 1000 сом алса дагы президентке сөз тиет, прокурор 1000 доллар алса дагы, милиция 500 доллар алса дагы, сот 2000 доллар алса дагы, наалаттын баары президентке айтылат. Акчаны алган алар жаман сөздү уккан президент болуп, мунун баары чогулуп отуруп, дал ошол мамлекеттик кызматкерлер президенттин эл алдындагы кадырын кетирип, жок кылып тынышат. Ал эми президент ал жакта жасап жаткан канчалаган жакшы аракеттери, чоң долбоорлору элдин көзүнө көрүнбөй, телевизордон чыгып бир нерсени айтып атса, кече эле бир мамлекеттик кызматкерге пара берип ишин бүтүрүп келген адам телевизордон карап отуруп, анан албетте ажоонун сөзүнө ишенбей, тетири көз карашта болот. Кыскасы, бүгүн баарыбыз биригип, мамлекетибиз үчүн күйүп, өлкө башчыларына жакшы иште жардам бербесек, өз ара биримдикке келип, көзүбүздү чоңураак ачып, алды артыбызды карап иш кылбасак, дүйнөлүк саясатта абал кризистик, өзгөчө кооптуу болуп турган чакта, ар кандай тобокелчиликтер турган чакта, өзүбүзгө өзүбүз чоң зыян кылып, акыры анан өкүнүп отуруп калбашыбыз керек да. Кандай болгон күндө да Кыргызстаныбызда
ата журтубузда, мекенибизде тынчтык болсун. Жараткан Аллах Таала ар кандай душмандардын, ар кандай жамандыктарынан сактасын. Саламатта калыңыз.